Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Бардық мұсылмандарға малым болғандай Аллах Субханаху Таала бардық адамзатты өзіне ибадат қылу үшін, құлшылық қылу үшін жаратқан. Алла Таала Құранда айтқандай: "Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды өзіме ибадат қылулары үшін жараттым деп. Албетте, әрбір адамдың ең бірінші біле тұрған, таны тұрған чоң милдети ушу ла иляха иллаллах келмесин тили менен айтып, жүрөгү менен тастыктап, жана ошонун маанисине жараша, же болбосо ошол ла иляха иллаллах келме талап кылган нерсеге амал кылуу. Анын мааниси Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татык зат жок деген келме. Мухаммад Расулуллах, Мухаммад Алланын элчиси. Демек, ушул келмени айткан адам мусулман болот жана ушул берген күбөлүгүнүн негизинде адам баласы Аллах субхана таалага шерик кошпостон түз сыйынат. Мына ушул ибадатты, ушул күбөлүктү айткандан кийин эле дароо эле адам баласынан талап кылына турган нерсе исламдагы ушул таухид келмесинен кийинки эң чоң ибадат, эң зарыл ибадат бул бир күндө 5 убак намаз окуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Омардын хадисинде айткандай, ислам 5 нерсенин үстүнө курулган дейт. Ошонун алгачкысы ла иляха иллаллах Мухаммаду расул келмеси, андан экинчиси бир күндө 5 убак намаз окуу. Албетте, көп эле адамдар мына ушул хадисти угабыз, окуйбуз. Бирок жакшы маани бербей калышыбыз ыктымал. Бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүнө жакшы маани бере турган болсок, айтып атпайбы, ислам дини бул 5 нерсенин үстүнө курулган деп атат. Ал курулган нерсе ислам, демек, ал жөнөкөй нерсенин үстүнө курулган жок. Бул аябай исламды бекем кармап тургузуп турган нерселердин үстүнө курулуп атат да. Ошонун алгачкысы ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах келмеси болуп ушуну күбөлүк бергенден дароо эле андай намаз келип атат. Бул демек исламдагы эң негизги түркүк экенин билдирет. Мусулман баласы ушул намаз аркылуу, ибадаттардын эң жакшысы ушу намаз менен ошо Аллах субхана таалага берген күбөлүгүн тастыктайт. Мындайча айтканда, ар бир адам мен Алла таала жалгыз ибадатка татыктуу зат жок, ошого күбөлүк берем деп моюн сунгандан кийин ошол келтирген күбөлүгүн тастыкташ үчүн 5 убак намаз сөзсүз окуш керек. Мына ошондо чыныгы мусулман экенин ошол күбөлүгү менен, намаз окуусу менен адам баласы тастыктай алат. Эгерде ал намаз окубаган болсо, анда анын айткан күбөлүгү анын чыныгы мусулман экенин билдирбейт. Ошондуктан намаздын орду исламда аябай чоң болгон. Мына башка ибадаттарга салыштырмалуу Бухари, Муслим же андан башка хадистерде келгендей, Аллах субхана таала намазды мына 7 катар асмандын үстүндө парыз кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерге Алла тааланын буйругу менен 7 катар асманга көтөрүлүп, Аллах субхана таалага жолугуп ошол жерден көрбөсө дагы. Анан ошодон түзмө-түз периштенин ортомчусуз Аллах субхана тааладан ушуну милдет кылып, үммөтүнө парыз кылып алып келген. Башында мына 50 рекет парыз болгон. Анан пайгамбар ушу 50 рекет намаз алып келатып, Муса алейхиссаламга жолугуп, анан Муса алейхиссаламга айтканда, Муса алейхиссалам: "Сен үммөтүң бул нерсени көтөрө албайт, мындай нерсе менин башыман өткөн" деп, ушундай мааниде насаат бергенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра Алла тааланын алдына көтөрүп барып, ушинтип Алла тааланын алдына барып көтөрүүсү кайталанып, анан акыркысы 5 убакытка токтолгон да. Ким 5 убакыт намаз окуган болсо, ошо 50 убакыт намаз окуду деген соопко ээ болот. Мына көрүңүздөрбү, мына Аллах субхана таала бул намазды 7 катар асмандын үстүнөн өзүнүн алдына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды алып келип туруп парыз кылып атат да. Бул эмнени билет? Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде 10 жыл такай таухидке дават кылып, ла иляха келмесине. Андан кийин эле эң негизги ибадат болуп саналган ошо намаз парыз болгон да. Бул да ошо намаздын өтө маанилүү экенин билдирип атат. Ошондуктан Абдуллах ибн Масуд деген сахаба бизге ошо риваят кылып айтып атат. Мен ошо Алланын элчисинен сурадым дейт да. Аллах субхана таалага эң сүйкүмдүү болгон ибадат, амал кайсы деп сурадым дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп жооп берди? Өз убагында окулган намаз деп айтты дейт да. Көрүңүздөрбү? Өз убагында окулган намаз. Андан кийин кайсы ибадат жакшы десем, ата-энеге жакшылык кылуу дейт. Андан кийинчи деп сурасам дейт, Алла тааланын жолунда жихад кылуу дейт. Мына биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин же Куранды жана анын тафсирлерин окусак, ал жерде ата-эненин жана Аллах субхана тааланын жолунда жихад кылуунун артыкчылыгы ушундай чоң экенин, ушундай көп экенин
билебиз жана ошого күбөбүз да. Мына ошолордон айырмаланып, мына күнүнө биз 5 убакыт окуп аткан намазыбыз ошондон да артык да. Көрдүңүздөрбү? Муну канча деген адам баласы маани бербей намаздарына кош көңүл карап жүрүшөт да. Кээ бирөөсү мисалы колунан келип, колунда байлыгы болуп же башка бир жакшы иш менен алек болот. Албетте ал жакшы исламда. Мисалы бирөө берешен болот, жетимдерге көңүл бурат, жесирлерге көңүл бурат, муктаждарга жардам берет, көп садака кылат, андан башка иштерди кылат. Бирок ошол эле убакта намазына кош көңүл карап коюш ыктымал да. Ошол намазына көңүл бура турган болсо, ар бир намазды 5 убакыт намазды өз убагында окуган болсо, жанагы амалдын баарынан артык Аллах субхана таалага сүйкүмдүү да. Көрүңүздөр, ошого маани бериш керек адам баласы. Мен Аллах таалага ошо намазы менен ибадат кылып жакындайм. Жана ошо таухидден кийин келе эң Аллах субхана таала сүйө турган бул намаз деп. Демек, биз ушуну түшүнгөндөн кийин намазга биздин жаныбыздан да артык, көздүн карагенинен да артык сактап намазыбызды. Анан ошого жакшы көңүл буруш керек. Намазга жакшы көңүл бурушну сакташ үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчиден ошо намаздын маанилүүлүгүн жана намаздын шарттарын, түркүктөрүн, сүннөттөрүн окуп үйрөнүш керек. Ошол намазды бизден Аллах субхана таала кандай талап кылган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай үйрөткөн болсо, ошондой кылып окуганга аракет кылыш керек. Көрүңүздөрбү? Бул намаз деген башка ибадаттар сыяктуу эле Аллах таала талап кылган чоң ибадат. Анан ошол биздин ибадатыбыз ошо шариатта кандай келген болсо ошондой аткарылууга, же болбосо ошондой кылып ар бир мусулман аткарып окуп берген милдеттүү. Мына ушул намазга көңүл буруунун бир чоң себеби ушул да. Намазды так үйрөнүү. Ошо так үйрөнгөн нерсени адам баласы андан кийин өзү амал кылып ошону убактысынан кечиктирбей, алгачкы убактысында окуу. Алгачкы убактысында окуй албаса, намазды убактысына, жалпы убактысына кечиктирбей окуш керек. Эки жүздүүлөрдөй болуп, шалакылык кылып, намазды жалгоот менен таштап, убактысы эми чыгайын деген кезде барып карга чокуган сыяктуу кылып чокуп коюп окубаш керек. Мусулман баласы башка дүйнөсүнө, өзүнүн жанына, үй бүлөсүнө, бала чакасына кандай даярданып, кандай кам көргөн болсо, намазды андан дагы ашык кам көрүш керек. Мына көптөгөн мусулман бир туугандардын, мейли эркеги болобу, аялы болобу, ушундай акыбалдарды зээнде кейтет да. Жашоолорунда башка бир тиричилик үчүн аракет кылышат, жанчалашып жүрүшөт, бирок намазына келгенде эле кош көңүл болуп калышат. Жакшы көңүл бурбайт. Чала боло окуйт. Же кечириктирип окуп салат. Анан карасаң мындай баягы намазы өтүп кеткен болсо, жокулбай калган болсо, мындай кийип-кепчибей жөн эле бир нерсе өтүп кеткен, жөн эле уктап калыптырмын же өткөрүп деп эле ушундай бир чоң бир оор нерсени өткөрүп ийгендей сезим жок эле, жеңил нерсени өткөрүп ийгендей эле кылып бир маани берип коет да. Бул өтө жаман коркунуч нерсе. Мусулман баласы деген намазды аябай күйүш керек. Ошол нерсеге бардык аракетин кылыш керек. Албетте. Адам болгондон кийин кээде унутуп каласың, эсиңен чыгып калат, кээде уктап каласың. Мындай нерсе бардык эле адамда бар. Бирок ошол нерсе адамдарда дайыма адаты болбош керек. Мейли бир айда болобу, бир 2-3 жолу ушуну окуп калса, мүмкүн уруксат. Бирок адамдын бир жумада 3-4 жолу уктап калып, же толугу менен уктап калып, анан намазымды өткөрбөйдүм, намазыма жетишпей калдым деген бул өтө жаман көрүнүш. Бул мусулманга ылайыктуу нерсе эмес. Куранда Аллах субхана таала мына намаз окугандарга, ошо намазын кош көңүл болуп, жакшы көңүл бурбай, убактысынан кечирип окугандарга азап болсун деп атат да. Фавайлу лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун. Бул намазды таштагандарга деген жок. Бул ошо намазын кечиктирип, жакшы көңүл бурбаган окугандарга да атат азап болсун деп атат. Ошондуктан бул өтө зарыл маселе. Биз күнүмдүк биздин кыла турган эң жакшы ибадат ушу да. Кудай таалага жакындыгы. Ошо менен биз Аллах субхана тааланын алдында ошо намазыбыз менен мындайча айтканда өзүбүздүн ыйманыбызды мусулман экенибизди тастыктап барабыз. Абу Дауд Тирмизиде келген хадисте айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кыямат күнү дейт, адам баласы эң биринчи жооп бере турган нерсеси намаз деп атат. Бул баягы укуктар экиге бөлүнөт. Бул Алла тааланын укугу, бизге баягы жүктөгөн парзы, анан пенделери менен бири-биринин ортосунда укуктар да. Ошол Алла таала менен пенденин ортосундагы укук бул Алла таала бизден талап кылган нерсе, диндин жалпы диндин өкүмдөрү да, эң негизгиси таухид, андай намаз да. Ошо кыямат күнү мусулмандар ба таухид айтып динге келишти да. Эң биринчи талап кылган нерсеси, эсеп кылган нерсеси Алла тааланын ошо өзүнүн укугу боюнча бул намаз да. Эң биринчи сурай турган нерсе. Ошол хадисте ачык айтылып атат. Эгерде
намаз оңолуп ийгиликтүү болсо дейт да, анда башка амалдары оңолуп ийгиликтүү болду деп атат. Эгерде намаз оңолбосо дейт, анда болду андай. Ийгилик ал өтпөйт, ал ийгиликтен кур калды деп атат да. Ушундай маанайда айтат. Бул дейм адам баласын ойлондура турган нерсе да. Ошо Аллах субхана тааланы ушу намаз менен барабыз. Ошо менен жооп беребиз. Ошо менен биздин башка амалдарыбыз, таразалар ошо менен өлчөнөт да. Карабайсыздарбы? Биз тетирисинче көптөгөн мусулмандар тилибиз менен мусулманбыз деп айтып, бирок ич жүзүнө келгенде канча деген мусулмандар намаз окубай жүрөт. Канча деген, көп аябай. Тегерегибизде туугандардын арасында, тааныштардын арасында, достордун арасында аябай толтура. Альхамдулилля, окуп калгандардын арасында ошо кемчиликтүү кылып окуп, жакшы көңүл бурбай, кечиктирип, чала була окугандар да канча. Мына карабайсыздар, ошон үчүн намазга канчалык адам баласы көңүл бурган болсо, ошончолук Аллах субхана таала талап кылгандай деңгээлге жетип окуйт. Шалаккылык кылган болсо, өзү да артка кетет, окуган намазы балким өзүнө каршы далил болуп калышы ыктымал да. Жакшы окубаса. Мына көптөгөн мешиттерди көрүп каласыздар. Кээ бир адамдар ошо 5 убак намазга келет, ошону дагы жакшы аткарбай, тез окушат. Кээ бир имамдар бар, аркасындагыларга көңүл бурбай, тез намазды окуп бүтүрүп салат. Бирок да башка иш кылганда, жай баракат сүйлөшкөндө, же отурганда анда кенен тутуп калат. Бирок намазды ушунча шашылып окушат да. Артындагы адамдарга көңүл бурбайт. Кээ бирөөсү жанталаш окуйт. Намаз окуп атканда адам баласы ар бир кыймыл аракетти өзүнүн ордуна коюш керек да. Рүкүнү, сажданы, кааданы баарын ордуна коюп, шашпаштан окуш керек. Рүкүдөн тургандан кийин токтолуп кичине, саждадан башталып көтөргөндөн токтолуп, ар бир мүчөсүн ошо талап кылгандай жерге коюп, ушундай кылып баардык шартын аткарып намаз окуш керек да. Көптөгөн мусулман антпейт. Бир аркасынан бирөө кубалап келип аткандай жанталаш окуп кетип калат да. Биздин эң көп кылган ибадат ушул да. Мына ошону да ошентип аткарышат да. Субханалла. Буларды көрүп алып, адам баласынын зейни кейит. Ошондуктан биз намазыбызга катуу жакшы көңүл бурушубуз керек да. Өзүбүз дагы катуу маани берип, жана үй бүлөбүзгө, бала чакабызга дагы дайыма насаат айтып, намаздарын көзөмөлдөп, намазга бекем болууга аларды катуу үндөшүбүз керек. Мейли дүйнөбүз калсын, башка бийлигибиз калсын, башка нерсебиз калсын, бирок намазыбыз калбасын. Намазды жоготсок бүттү, ал ийгиликке жетпейбиз. Эки дүйнөдө адам баласы намазын жоготсо ийгиликке жетпейт. Бул дүйнөдөн Аллах субхана таала берешендиги менен убактылуу рызкысын берип жашатып кое берет, бирок Аллах субхана тааланын алдына барганда сурак аябай чоң болот. Бул намаздык айрыкча. Ошондуктан Аллах субхана таала Куранда мурунку пайгамбарларды жана пайгамбарларды ээрчип жакшы амал кылган адамдар жөнүндө айткандан кийин аркасынан мынтип айтып атат да: "Фахалафа мин ба'дихим халфун адаус-салата ваттабаус-шахавати фасауфа ялкауна гайя" дейт. Алардан кийин ушундай адамдар келди деп атат да, мына жакшы пайгамбарлардан, жакшы адамдардан кийин ушундай адамдар келди дейт. Эмне кылышты дейт, алардын кылган жаман иштери? Адаус-салат дейт. Ошо намаздарын жоготушту, намаздарын окубай калды, же кечиктирип чала була окушту. Көрүң, биринчи алардын жаман сыпатын айтканда ушундай деп. Ваттабаус-шахават, өздөрүнүн шахаваттарын, каалоолорун ээрчип кетти деп атат. Анткени эмнеге бул жерде өзүнүн каалоолорун ээрчип кетти деп? Намазды таштаган адам бул шайтандын жетегине бат эле кирет да. Шайтан каалаган күнөөсүнө каалагандай кылып азгырат, каалагандай жетелеп кетет. Ошон үчүн намаздан алар шахаваттарын ээрчи деп атат да. Анын жазасы эмне? Фасауфа ялкауна гайя. Гай деген бул тозоктун түбүндөгү бир өрөөнү айтат экен да. Кээ бир риваяттарда тозоктогу бир дарыя суу дейт экен. Ошо баягы кыйналгандардын, өрттөнгөндөрдүн, азапталгандардын ириңинен, канынан аралашылган суу дейт. Же болсо баягы ошо тозоктогу түбү чуңкур болгон өрөөн дейт. Ошо жака кирип азапталат деп атат да. Намазды таштагандар, көрүңүздөр. Бул Аллах субхана таала бизге катуу берген убадасы бул. Муну уккан адам ошо ойгонуш керек. Биз жана айтып кетпедикпи? Намаз окуган адам бул шахватын ээрчит депчи. Көр, намаз окуган адам бул эмне күнөөдөн тыйылат. Бара-бара иншалла ошол адам намазына бекем болуп, намазына жакшы көңүл бурган болсо, жаман кылган адаттары, жаман мүнөздөрү, күнөөгө берилүүсү, шахватын ээрчүүсү акырындык менен азайып, канчалык намазга көп көңүл бурган болсо, ошончолук жоюлуп отуруп, анан жакшы мусулманга айланат да. Анткени Алла таала Куранда ачык айтып атат: "Инна салат танха анил фахшаи вал мункар." Чындыгында намаз бул фахша, жаман
жийиркеничтүү күнөөлөрдөн жана жалпы күнөөлөрдөн тосот деп атат. Көргөн намаздын пайдасы ушундай. Ана ушул жерден биз эмнени билебиз? Кээ бир адамдар бар го, намаз окуу, ибадат кыл десең, мен эми азыр таза болбой атам, даяр болбой атам, кийин окуйм, тазаланып алайын, анча мынча туура эмес иш кылып атам деп ушундай шылтоолор айта берет да. Көр, мындай адамдар ушу шайтан жетелеп алган. Ошол адамдар ошо күнөө кылышса дагы ошого карабастан намазын баштаган болсо, ошо намаз ошолорду тосот. А эгерде намаз баштап алса, алар ал күнөөдөн эч качан айрыла албайт да. Көрүң, тете түшүнүк элдердечи. А ким күнөөдөн айрылам деген болсо, анда намазды башташ керек да. Ошол акырындык менен намаз ал адамды оңдоп жүрүп туруп анан жакшы жолго салат. Жүрөгүнө орногондон кийин бекем намаздын нуру, намаздын таасири, ал адам өзү эле ошо күнөөлөрдөн таштайт, же акырындык менен арыла баштайт да. Же күнөө кылган болсо аркасынан дароо тооба кылып, жакшы амалдар кылганга даяр болуп калат. Анткени күнөөсүз адам жок да. А намаз окуган адамдардын сыпаты ошо күнөөсүн мойнуна алып тез тооба кылышат, тез оңолушат. Жана ошол эле күнөөнүн аркасынан ээрчип кетип калбайт. Көрүңүздөрбү пайдасын? А эгерде ким намаз окубаса, бол бат эле жетегине кирет. Шайтан жөн эле азгырат аларды. Мына ошондуктан намаздын зарылдыгы ошо да. Куранды мына окуп көрсөңүз, Куранда Аллах субхана таала намаз окугула, же болбосо намазды тургузгула деп канча жерде айтат. Аябай көп айтат да. Хафиз ала салават ва салатул мусталим. Ошо намазга бекем бол, намазды сактагыла, көңүл бургула, айрыкча ортоңку намазга деп атат. Ал асыр намазы да. 5 убакыт намазга биз ушундай жаныбыздан да артык күйөбүз. Жана ошонун ичиндеги айрыкча асыр намазына да ушунча көңүл бурабыз да. Анткени көбүнчө адам ушул убакытта иштеп баягы алек болуп турган убагы болуп калат, дүйнөгө берилип. Анан унутулуп, көңүл бурбай калыштыкмал. Ошондуктан Аллах субхана таала ошо ортоңку намазга катуу басам жасаган да. Бул баягы бир хикматтардын бирөөсү гана. Кыскасы адам баласы 5 убакыт намазга чейин баарына бирдей көңүл буруш керек. Эгерде бир кандайдыр бир себептер менен жумушу көп болуп, же бошой албай калып, убакыт таппай атам деген адамга жок дегенде ошо Аллах таала парз кылган парздарын окуш керек. Сүннөтүн үлгүрбөй аткан болсо, мисалы мен аябай орчундуу, же болбосо жоопкерчилиги чоң болгон жерде иштейм, намаз окусам мен ага көңүл бурбай калам деп ар кандай шылтоо менен айткандар бар да. Мен заводдо иштейм, чаң жерде иштейм, же биздин башчылар уруксат бербейт, окуй албайм депчи. Парз намаздын убакыты 3-4 эле минут алат, ашып кетсе 5 минут болду. Дароо жай намазын ала барсын, суусун ала барсын, суу жок болсо ошолорду дарат ала калып туруп, абет кылганга чейин эле жоктон парзын окуп койсун. Алла тааланын алдынан куртулуп атат. Убактысы кенен болуп калса, албетте сүннөтүн кошуп окусун. Анткени сүннөт бул парз намаздар толуктай турган, жана ошо парз намаздарды сактоого жардам бере турган ибадат да. Бекемдей турган нерсе. Колунан келишинче адам баласы парзында сүннөтүнө да көңүл буруш керек. Эгер такыр эле жанагындай акыбалы уруксат бербей, мүмкүнчүлүк болбойса, анда жоктун парзын окуш керек. Парзга такыр уруксат жок. Таштаганга. Кандай акыбалды болбосун окуш керек. Адам баласы жатып калса да, дене башы кыймылдабай калса дагы, кыскасы акыл эси орундабы, намазын окуш керек. Анын ар биринин өзүнүн шарттары бар. Ар биринин өзүнүн жол жоболу бар. Мисалы, бир адам келип туруп, менин акыбалым ушундай болуп атат, ооруп атам, кыйналып атам, инвалидмин десе, шариатта баарына жооп бар. Кандай окушка баарына жооп беребиз. Шариатта айткан илимдүүлөр, молдолор баарына жооп таап берет. Анткени ал шариатта келген, ал ар ким өзүнүн оюнан чыгара албайт. Мунун мааниси эмне болот? Аллах субхана таала бул намаздын маанилүүлүгүн мына ушундай өкүмдөр менен бизге билдирип койгон. Мисалы, кээ бир ибадаттар кыла албасаң, сен мойнуңан түшөт. А намаздыкы ошо өзүң акыбалыңа жараша окуй бересиң. Мисалы, бир адам такыр дене башы кыймылдабай, акыл эле орунда калды, бирок колу буту мунжу болуп, инвалид болуп жатып калды дейли, эчтеке кыла албайт. Жанында бир адам дарат алдыра турганда адам жок, же таяма алдыра турган адам жок болду. Болду, ошол кандай акыбалда болсо ошондой окуйт. Анткени ал колунан келген нерсени кылып атат да, көрдүңбү? Мына ошондой жатып алып, ошо кандай акыбал болсо ошондой кылып окуйт. Көрдүңүздөрбү? Кээ бир оорукчан жана заарасы токтобон адамдар шылтоо кылат. Мен заарам токтобойт, улам тамчылап турат, кыйналып кетем деп. Аларга да ошондой. Намаздын убагы киргенде даратын алат, ошо заарасы токтобосо дагы ошо бойдон намаз окуй берет. Ошондой жеңилчиликтер бар. Ошондуктан мына ушундай нерселерди адамдарга үйрөтүп биз намазга үндөшүбүз керек, аларга көндүрүшүбүз керек. Намаз
мына башында айтып кээ бир жакшылыктарын айтып кетип, бул адамды туруктуулукка, сабырдуулукка, шүгүр кылууга үндөй турган, үйрөтө турган ибадат да. Антпесе адамдын өзүнүн табиятында туруксуздук ба шашма болот, адам болотчу, сабырсыз болот. Намаз окуган адамдар ошондой жаман сыпаттардан арылат да. Алла Таала Куранда ачык айтып атат. Иннал инсана хулиqa халу'a. Адам баласы ушундай баягы чыдамсыз, туруксуз жаралды деп атат да. Адам баласынын жалпы сыпаты ушундай. Ида массаху шарру жазу'a дейт. Башына бир жамандык келсе дейт, дайынын таппай шашкалактап, сабыр кетип, ушинтип калат, жанталашып калат дейт. Көрдүңүзбү? Башына жаманчылык келсе. Тескерисинде ва ида массахул хайру ману'a дейт. Эгерде башына бир жакшылык келип калса, анда дардаңдап, башын көтөрүп, сараң болуп, ошо Алла Таала берген нерсесин чыгарбай, колу кошурулуп, жаман адам болуп калат дейт. Анан Алла Таала ушулардан айырмалып, иллал мусаллин деп атпайбы? Бир гана намаз окугандар андай эмес деп атат да. Аллазина хум ала салатихим даимун. Жана ошол намаздарында дайым ошо аткарышып, убакыттарына көңүл буруп, так аткаргандар деп атат да. Көрүңүздөр мына. Ошол жана жанаман сыпат алып жүргөн адамдардан айырмалап намаз окугандарды айтып койду да. Андан кийин да жакшы сыпаттар келет, зына кылбагандар, убадасына тургандар, бирок эң алгачкысы намазды айтып атат да. Демек, кимде ким жаман сыпаттан айрылам деген болсо, сараңдыктан айрылам деген болсо, туруксуздуктан жана шашкалакагандан, коркоктуктан айрылам деген болсо, мына намазды окуш керек да. Ошондо адам баласы Алла Тааланын колдоосу менен, күчү менен ошо жакшы сыпатка ооп, айкөл, туруктуу, сабырдуу адамга айланат да. Анан баардык жакшылыкка, баардык жамандыкка кандай мамиле кылуу талап кылган болсо, ошонун баарын ордуна коет. Жакшылык келсе көп кетпейт, алхамдулилlah. Ошондон пайдаланат, анан акысын берет. Жамандык келип кыйынчылык болсо сабыр кылат, шашкалактап, өзүн жоготпойт. Мына бул жашоодон эле байкап көрүңүздөр, мына ошондой нерселер бар да. Анткени бул намаз мына адамга эң жардам бере турган нерсе да. Баардык ишинде кыйынчылыкта жардам бере турган нерсе. Ошондуктан Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Вастаини бис-собри вас-сала дейт. Намаз менен, ошо сабырдуулук менен жардам сурагыла деп атат. Көрүңүздөрбү? Биз жардамга муктажбыз баарыбыз эле. Бирок ошо жардамды эмне? Ошо ибадат аркылуу сурашыбыз керек да. Абу Давудта келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акыбалы баяндалат да. Бир сахаба айтат: пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башына бир иш келген болсо, кыйынчылык келген болсо, оорчулук келген болсо, дароо намазга кайрылат эле деп атат да. Көрүңүздөрбү? Ошо кыйынчылыкты ошо намаз аркылуу чечиш. Анткени мына ойлоп көрүңүздөр, бул намаздын өзү ибадат, Алла Таала менен байланыш болуп атат да. Биз Алла Таалага күнү түнү байланышып атабыз. Ошол ибадаттын ичинде биз Алла Таалага эң жакын акыбалда болобуз. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям саждада туруп дуа кыл, анткени эң жакынкы абал ошол намаз деген да, көрдүңүзбү? Ошол саждада туруп Алла Таалага кайрылабыз. Намаз бүтөрдө дагы мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо аттахият салават бүткөндөн кийин дуа кылгыла деген да. Анткени дуа кабыл болуучу орундардын бири ошо салам берердин алдында. Мына ошентип Алла Таалага ошодо дуа кылабыз да. Анан мына Алла Таала жалпы намаз өзү Алла Таала менен байланыш, анын ичинде дагы дуа кылына турган жайлар болуп атат. Ошондо дагы биз Алла Таалага кайрылып атабыз да. Көрүңүздөр, канчалык биз намаз аркылуу Алла Таалага жакындап атабыз. Анан ошонун аркасынан бизге Аллах субхана таала тараптан ошончолук колдоо, жардам келет да. Эми намаз окуган адамдын акыбалын элестетип көрүлө. Башында кыйынчылык келсе, дуа кылайын десе, кайрылайын десе, кантип кайрылат? Бул адам баласы жалпы жонунан Алла Тааланын мээрими менен эле гана турат. Эгерде ар бир адамды Алла Таала өзүнө жараша эсеп кылсак боло турган болсо, эч ага ибадат кылбаган, Алла Таалага моюн сунбаган адамдар талкап жок кылып салмак да. Алла Тааланын данышмандыгы, мээримдиги менен турат да. Болбосо жанагында Алла Таала кайрылган адамдар бар, элестетип көр акыбалын. Буйруктарын аткарбайт, моюн сунбайт, бирок ошого карабастан Алла Таала рызык берип, мүмкүнчүлүк берип, дагы эле ошого баш ийип жүрөт да. Алла Таалага баш ийип, моюн сунуп, анан ошонун аркасында жанагы намаз, андан башка ибадат кылып, анан Алла Таалага жалынсак, канча деген сооп таап атабыз, канча деген дуаларыбыз кабыл болот да. Мына ошонун баарын ар бир адам жүрөгү менен сезип билип, элестетип, ошо намаздын ушунчалык орду чоң ибадат экенин элестетишибиз керек да. Дайым ушу жүрөгүбүздө болуш керек. Алла Таалага такай дуа кылып, о Алла Таала, ошо намазыман айрылба, намазыман кур калтырба деп дайыма жалынышыбыз керек да. Намазыбыз оң болду, башка ишибиз оң болот. Намазыбыз жок болду, башка ишибиз жок болот. Намаз аркылуу биз периштелердин мактоосуна татыктуу болобуз. Периштелердин биз үчүн жакшы күбө болушуна татыктуу болобуз.
Бухари Муслимде келген хадис айтат, бизге күбө болуп же көзөмөлдөп же карап турган периштелер күнүнө 2 жолу алмашат экен да. Асмандан келип, кээ бирөөсү түшөт, кээ бирөөсү көтөрүлөт. Айрыкча ошо алмашкан убактысы багымдат намазы менен асыр намазында алмашат экен да. Элестетип көрүң, багымдат намазы менен асыр намазында. Анан ошол алмашып кеткен периштелерден Алла Таала сурайт, өзү биле турат, сурайт экенде. Мен пенделердин кандай акыбалда таштадыңар да, аларга барганда намаз окуп атышкан, биз кетип атканда да намаз окуп атышкан деп тур, ушундай жакшы көбөлүп берет да. Элестетип периштелер, көрүңүздөрбү? Анан намаз окугандарга кантип көбөлүп берет. Жаман көбөлүгүн атат. Ошон үчүн мына баардык тараптан бизге Аллах субханалла колдоо берип атат. Өзү биринчи колдоп атат, периштелер аркылуу колдоп атат, ишибизди жеңилдетип атат. Күнүнө байланышты берип атат 5 убак Аллах субханалла. Эми ушунчалык Алла Таалага жакындаткан ибадатты билип туруп, сезип туруп, анан кантип ошону кылбай калат адам баласы. Карабайсыздарбы, намаздын маанилигине ушундай жатат. Ошон үчүн бул нерсени жеңил санабашыбыз керек. Адам баласына дароо ла иляха илlalloh Мухаммаду расулуллах келмесин түшүндүрүп, үйрөтүп дароо ошо намаз күндөш керек. Исламга кирген, жаңы кирген адамды мурун капыр болуп мусулман болду, келимени айтып, маани түшүндү, дароо намаз үйрөтүш керек. Анткени ошол башында айтканда ошо таухидти Аллах субхана таалага келтирген көбөлүктү тастыктай турган эң намаз да. Андан башка жол менен ал тастыктай албайт. Чоң жаңылышат ким баягы тастыктайм деген болсо. Намаздын мына кыскача мааниси, зарылдыгы ушундай. Аллах субхана таала бардык мусулмандарды ошо намазга бекем, намазды өз убагында окуган, намазды калтырбаган мусулмандардан кылсын. Жана ошо окуган ибадаттарыбызды Аллах субхана таала өзү кабыл кылып, намаздын пайдасын кыямат күнүнө бардык мусулмандарга насип кылсын. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин.